Бишкекте жол кырсыгынан ажал тапкан балдарды эскерүү акциясы өттү. Акцияны коомдук фонд жана уюмдар уюштуруп, улуттук филармониянын имаратынын алдынан өкмөт үйүнө чейин басып келишти. Жүрүшкө 50дөн ашуун адам катышты. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына алайык. Өлкөдө 9 айда 587 адам жол кырсыктан каза болгон. Анын ичинен 78 балдар. Өкмөт үйүнүн алдында авто кырсыктан өмүрү кыйылган балдарга арналып, кепкалардан 78 саны жазылган инсталляция пайда болду. Уюштуруучулар балдар бул баш кийимдерди кие албай кетишти деген идеяны бергиси келген. Ошондой эле алар чоңдордун жоопкерсиздиги, шалакылыгы жана акмактыгынын айынан жаш өмүрлөр соолуганын белгилешти. Акциянын катышуучулары автоунаадан ажал тапкандарды 1 мүнөт унчукпай туруу менен эскерип, инсталляцияга гүл коюшту. Үгүт маалында диний маселени козгогон талапкерлерге айып пул салынды. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон Шайлообек Атазов менен Төлөнбай Нурбаевка 7500 сом айып пул салынды. Ушундай эле чечим Социал-демократтар партиясынын лидерлеринен бири Темирлан Султанбековго карата да чыгарылды. Алар үгүт маалында диний маселени козгоп, мыйзам эрежелерин бузганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени 21 ноябрда карады. Жумушчу топтун маалыматына караганда, Атазов менен Нурбаев 16 ноябрда шайлоочулар менен жолуккан учурда мектепке жоолук салынууга каршы чыккандарды сот жообуна тартуу демилгесин көтөрүп, мусулманчылыктагы эрежелер тууралуу сүйлөшкөн. Бул фактыны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тастыктаган. Аты аталгандар БШКнын чечимине комментарий бере элек. Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 28 беренесине ылайык талапкер үгүт иштеринде диний мазмундагы чакырык же билдирүү жасабашы керек. Социал-демократтардын лидерлеринин бири Темирлан Султанбеков Бишкектеги жыйындардын биринде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда түзүлгөн ыйман фондунун ишин кайра жандантуу маселесин көтөргөн. Партиянын өкүлү мунун үгүткө тиешеси жоктугун билдирди. Султанбеков өзү депутаттыкка талапкер эмес, бирок ал лидер катары сүрөгөн партия ат салышып жаткандыктан үгүт эрежелери бузулган деп табылды. Токмоктогу кароосуз калган үйдө 3 күндө 3 жигит өзүн өлтүрүүгө аракет жасады. Чүй облусунун Токмок шаарында 23 жаштагы жигит кароосуз калган 9 кабаттуу үйдөн секирүүгө аракет кылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда бүгүн 21 ноябрда Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө Жантаев көчөсүндө жайгашкан кароосуз калган имаратта 1998 жылы туулган Жаран 9 кабаттан секирүүгө аракет кылып жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге 4 куткаруучу жана милиция кызматкерлери тартылып, жигитти куткарып калышты. Кече 20 ноябрь күнү Токмок шаарында дагы бир жигит кароосуз калган 9 кабаттуу үйдөн секирүүгө аракет кылып, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарып калган. Жигит үй бүлөлүк шартка байланыштуу ушундай кадамга барганы белгилүү болгон. 19 ноябрда да ушул эле жерде ушундай эле жагдай катталган. Жигит кыз менен уруша кетип, мас абалында бийик кабаттан секирүүгө аракет кылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери аны куткарып калууга жетишкен. Лейлектен Тажикстанды көздөй сапар алган унаага эмне себептен ок атылды? Кече 20 ноябрь күнү аткезчиликке каршы күрөшүү иш-чараларынын негизинде Лейлек чек ара отрядынын чек-арачылары тарабынан чек арадан мыйзамсыз аткезчилик жүктөрдү алып өтүү аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүмү билдирди. Маалыматка караганда УКМКнын чек ара кызматынын чек ара кезмети Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу
Маргун Арка автоунаа жолунда кызмат өтө учурунда Кыргызстандын 1991 жылы туулган жарандын башкаруусунда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаасын токтотууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу чек ара кезметинин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, чоң ылдамдыкта аскер кызматкерлеринин жанынан айдап өтүп кеткен. Ал эми чек ара кезмети асманга эскертүү иретинде ок чыгарып, аргасыздан автоунааны токтотуу максатында дөңгөлөгүн көздөй ок чыгарган. Транспорт каражатын текшерүү учурунда 1000 килограммдан ашуун таттуулар аныкталып, айдоочуда жүккө тиешелүү документтер болгон эмес. Айдоочу бул жүктөрдү Кыргызстандан Тажикстанга алып өтүүгө аракет кылган. Тиешелүү иш кагаздар толтурулгандан соң кармалган айдоочу жана жүк мындан ары териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Facebook социалдык тармагы Кыргызстанда өткөн жылдын августунан бери саясий жарнамадан $161 000, азыркы курс менен 13,6 миллион сом киреше тапты. Ошол эле учурда акыркы 3 айда 2021 жылдын 21 августунан 18 ноябрына чейин соц тармактын саясий жарнамадан түшкөн кирешеси $28 000 жеткен. Азыркы курс боюнча дээрлик 2,4 миллион сом. Саясий жарнактын мониторинги жана соц тармактардын жарнак китепканасында отчеттордун жарыяланышы Кыргызстандын БШКсы менен Facebooktун ортосундагы макулдашуунун негизинде ишке ашырылууда. БШКдан кошумчалагандай, комиссиянын көзөмөл текшерүү тобу Facebook жана Instagramда саясий жарнактарды жайгаштыруу үчүн төлөмдөрдү көзөмөлдөйт. Комиссия ошондой эле талапкерлерге жана саясий партияларга саясий жарнактарды жайгаштыруу үчүн төлөм тиешелүү шайлоо фондунун каражаттарынан алынышы керектигин эскертти. Ош облусунун аймагында тоннасы 3000 сомдон көмүр сатыла баштады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун тапшырмасына ылайык Ош облусунун райондорунда тоннасы 3000 сомдон көмүр сатыла баштады. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирди. Аталган көмүр Өзгөн районунун 15 жаш айылындагы карьерден алынып келинип, буга чейин Ош облусунун аймагында иштеп жаткан социалдык базаларда сатылат. Көмүрдүн сапаты атайын адистердин текшерүүсүнөн өткөрүлдү. Урматтуу Ош облусунун тургундары, арзан көмүрдү алуу жана даректери тууралуу маалыматтар боюнча райондук мамлекеттик администрация же айыл өкмөттөргө кайрылсаңыздар болот.